13-мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз, саламатсыздарбы? Ала Тоо аянтында флагшток 100 метрге узартылат. Учурда Борбор каланын башкы аянтындагы флагштоктун узундугу 45 метрди түзөт. Бирок Кара Кыргыз автономиялык облустун 100 жылдыгына карата анын узундугу 100 метрге чейин жеткирилет. Бул тууралуу Бишкек башкы архитектуранын башчысы Урмат Карыбаев билдирди. Ошондой эле анын айтымында аянттын өзү да капиталдык оңдоодон өтөт. Арка, фонтан жана соода түйүндөрү кайра жасалат. Мунун баары аянтта маданий жана туристтик объект кылуу үчүн багытталган. Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Айбек Осмоновдун мандатын алды. Осмонов 13-мартта депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арыз жазган. Анын арызын БШКнын мүчөлөрү бир добуштан колдоду. Айбек Осмонов номер 7-Ош 1 мандаттуу округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Осмоновдун аты Регион ТВ телеканалынын экс-бажычы Райымбек Матраимовго байланыштуу депутаттар өз мандаттарын тапшырышы керек деген материалда айтылган. Көп өтпөй Искендер Матраимов менен мурдагы бажы кызматкери Нурлан Ражабалиев мандаттарын тапшырышкан. Кармалган 11 журналист, 8-и абакта калып, 3-өө үй камагына чыкты. 12-мартта Бишкектин 1-Май райондук соту Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун жапырт кармалган 11 мурдагы жана азыркы кызматкердин баш коргоо чарасын карады. Соттун өкүмүнө ылайык 8 журналист дагы 2 айга абакта калтырылды. Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев, Алга медианын негиздөөчүсү Актилек Капаров, Политклиниканын журналисти Тынысан Асыпбеков, Темиров Лайфтын кызматкери Айке Бешекеева жана Азамат Ишембеков, долбоордун мурдагы кызматкери Жоодар Бузумов жана Темиров Лайфтын мурдагы оператору Максат Тажибек уулу. Алар 1-чи тергөө изоляторунда 13-майга чейин камакта болот. Сот журналист Сапарбек Акымбеков менен оператор Акыл Орозбековду үй камагына чыгарса, Темиров Лайфтын мурдагы долбоордук менеджери Жумабек Турдалиевди эч жака кетпөө тил катынын негизинде бошотту. Президент ЖМК жөнүндө мыйзам долбоорун кайтарып алууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында мыйзам долбоору президенттин 7-марттагы маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушуусунда талкууланган маселелердин бири болду. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров ЖМК өкүлдөрүнүн маалыматын угуп жана аталган мыйзам долбоору боюнча алардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен бул мыйзамдын долбоорун толуктап иштеп чыгууну тапшырды, деди Алагөзов. Жогорку кеңештин 13-марттагы жыйынында депутат Шайлообек Атазов билдирүү жасап, аны мандаттан ажыратууга башкы прокурор Курманкул Зулушев кызыктар деп айыптады. Атазов коррупция боюнча күнөөсүн моюндаган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы бар деген кептерге комментарий берди. Ал Матраимов менен Зулушевдин байланышы бар экенин айтып, отставкага кетишин талап кылды. Ушул мандатты 2 жылдан бери артыман кууп жүрүп, башкы прокурор максатына жетти. Матраимов менен байланыш жок кайсы саясатчы бар? Кыргыз спортун көтөрүү үчүн Матраимовго чейин дагы өтө көп адамдар менен байланышкан. Эң чоң байланышы бар 2 китти айтып коеюн. Мына башкы прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандоосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым досум келгиче жебей тургула деп отурбадыңыз беле? 3 жылдан бери башкы прокурор болуп отурасыз. Ал киши чоң кылмышкер болсо көрбөй калдыңызбы? Кечээ муфтиятты ачып жатканда эле кармабайт белеңиз, деди ал. Атазов мамлекеттин саясаты деп бардык мыйзамды президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди колдоп келгенин белгиледи. Ал казино жөнүндө мыйзамды колдоп туура эмес кылганын айтып, элден кечирим сурады. Депутат парламент төрагасы Нурланбек Шакеевке кайрылып, депутаттарды коргоого чакырды. Ал парламентке эркиндик керек деп белгиледи. 6-мартта Бишкектен административдик сотту Шайлообек Атазовду депутаттык мандатынан ажыратып, БШКны Абдурахман Хаджы Муртазалиевди Свердлов 1 мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаты деп таанууга милдеттендирген. Ошол эле күнү Атазов административдик соттун чечимине комментарий берип, чечим мыйзамсыз экенин айткан. Эпирават иши боюнча абакта жаткан активист Илгиз Шаменов жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун соттук териштирүүнүн создугушуна абактагылар күнөөлүү деген билдирүүсүн жалган деп атады. Базарбеков оор кылмыш болгонуна байланыштуу буларды үй камагына чыгара албайбыз дейт. Биз деген 27 адам болчубуз, 17си үй камагына чыгып эле жүрөт го. Болбосо баарыбыздыкы бирдей эле кылмыш иши да. Бектур Асановду ооруп калганына байланыштуу чыгарып атабыз дейт. Эмне биз Бектур Асановдой болуп, арабага отуруп, майып болуп калганда чыгарышабы? Деп суроо салды ал. Шаменов Базарбековдун абактагылар сотто шоу кылып жатат деген сөзүнө мыйзамды одоно бузуп, өздөрү шоу кылып жатат деп жооп берди.
Буга чейин Жогорку соттун төрагасы кабар маалымат агенттигине маек куруп, Кемпир-Абад иши боюнча соттук териштирүүлөрдүн создуктурулуп жатканына өздөрү себепкер экенин айткан. Кылмыш иши да көлөмдүү 60 том. Иш сотко өткөн соң ал карала баштады. Бирок бир күнү камактагы бирөөсүнүн адвокаты келбей калат. Башка күнү бирөөсү ооруп калат, же атаялап адвокатын жибербей коет, же сотто биздей баатырлардан тукум алып калгыла деген сыяктуу шоо кылышат, деди ал. Замирбек Базарбеков шектүүлөргө коюлуп жаткан айып оор экенин белгилеп, эгер ден соолугуна байланыштуу болсо, үй камагына чыгарыларын кошумчалаган. 2022 жылдын октябрында Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30га чукул активист, саясатчы кармалган. Аларга массалык башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деп айып тагылган. Кармалгандардын баары Кемпир-Абад суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшүн ачык сынга алышкан. Алар дал ошол ачык айтылган сөздөрү үчүн камакка алууга негиз болгон деп келишет. Сот айрым саясатчылар үй камагына чыгарса, кээ бирин абакта калтырган. Мектеп окуучуларынын жазгы каникулу 11 күнгө созулат. Билим берүү жана Илим министрлиги окуучулар 21 марттан тарта 31 мартка чейин эс алып, 1 апрелде мектепке барышаарын билдирди.